Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин студиябызга адаттагыдай эле ушул таң эрте адамдарга өзүнүн пайдалуу кеңеши менен дагы бир сонун бир конок келип отурат. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун тамак аш гигиенасы бөлүмүнүн адиси Эсенкулова Кундуз Рысбековна. Саламатсызбы эжеке? Кутман таңыңыз менен. Бүгүнкү иш күнүңүз кандай башталды? Кош келипсиз. Жакшы, рахмат. Бүгүнкү иш күнүбүз аябай жакшы башталып атат. Эшикте жакшынакай болуп кар жаап атат. Өзгөчө аба, өзгөчө аба. Кичине эле жанагы Бишкектин үстүндө смог эле кичине бизди кайгыртып атат. А так маанай жакшы. Бардыгы жакшы. Бардыгы тең жакшы. Жаңы жыл келатат. Дагы бир ирет кош келипсиз дейли. Ооба, негизи эле элибизде айтылат эмеспи? Бул сулуулуктун жеткен чеги бул чын ден соолук деп. Ошол калктын калың катмарына элибиздин саламаттыгы үчүн эмгек кылып келатасыздар. Биз дагы дал ошол таң эрте түз эфир аркылуу элдерге сиздердин кеп кеңешиңиздерди чагылдырып берүүгө аракет кылып жатабыз. Анда эмесе биз көрүүчүлөр тарабынан берилген суроолорду четинен берели сизге. Макул. Жаңы келе жаткан жаңы жылыңыз менен айтсаңыз, негизи жаңы жылда биздин столду, дасторконду абдан чоң даярдалабыз да. Анан ошондо ошо кандай азыктардын дасторкоңдо бар болуусу зарыл. Эми бул жаңы жылда биз деген бир жыл бою күтөбүз да. Жаңы жыл качан келет деп, анан жаңы жыл келгенден кийин колубуздан келишинче дасторконду кенен жаябыз, саат 6-дан баштап отурабыз, түнкү саат 2-ге чейин тамак жейбиз. Анан, конечно, бул жаңы жылда немени столду туура даярдаш керек. Өзүбүз негизи түнкү 12-де жаңы жылды тозгондон кийин анан тамак жейбиз да. Ошондо столго витаминге бай болгон, белок жана углеводко бай болгон тамак аштарды коюшубуз керек. Биринчи иретте жер жемиштерди коюшубуз керек. Жер жемиштерден жана фруктылардан жасалган салаттардын түрүн койсок болот. Анан баягы жеңил сиңе турган, баягы кеч жейбиз да, түнкү саат 12-де жейбиз, 11-де жейбиз. Ошондо баягы адамга жеңил сиңе турган тамактардан балыкты койсок болот, тоок этин койсок болот, үндүктүн этин коюп десек болот. Анан жакшынакай суусундуктар менен коштолуш керек. Өзүбүздүн мисалы национальный суусундуктарыбыз бар, шоро бар, жанагы айрандарыбыз бар. Азыркы күндө эми мурда кымыз жок болчу, азыркы күндө кымызды дагы ошо кышка чейин сактап, кышында ичип атышат. Анан көк чай ичиш керек, лимон кошулган чайларды ичсек болот. Деги эле айтып өтсөңүз, ошо кышкы салаттардын дасторконубузга дагы кышка деги эле уже биз күз келгенде эле кышка дайынданып баштайт эмеспизби? Баягы кыштын камын жайда көрүп алып, кышкы салаттарды дайындайбыз ошол жаңы жылдык дасторконубузга. Ошо кышкы салаттардын зыяны, пайдасы туурасында айтып өтсөңүз. Эми баягы күз келгенден баштап эле, августтан баштап эле жана огурцларды, помидорлорду салит эте баштайбыз. Банкаларга жаап, анан сентябрь, октябрь болсо тиги банкаларга салаттардын баардыгын тең жабабыз. Декабрь айынан баштап, бул ноябрдын аягынан баштап уже ачып жей баштайбыз да. Вот недавно эле болду, бир жуманын ичинде 4 жолу ушу ботулизм оорусу катталды да бизде. Бул деген бир жумада 4 жолу аябай чоң көрүнүш болуп эсептелет. Уже кышкыга даярдалган салаттарды ачып жей башташты. Ошонун içinde жаш бала, 6 жаштагы балада отравление болуп, ушул күндө больницада жатышат, бардыгы тең ошо 4 киши. Анан кышкыга даярдалган салатта мисалы витамин деле калбайт. Бардыгы тең ичиндегилердин бардыгы тең курулуп калат. Анан ага деген уксус кошулат, анан банка менен жабылып калат. Анан колдон келсе, кандайдыр бир дары-дармектер да кошулса керек, билишимче, аспирин өңдүү. Эми ал деген жанагы огурцы, помидорлорду салит эткенде кээ бир аспирин тиги кошуп коюшат, ачып кетпесин, жана ичинде микробтор өлсүн депчи, бирок ал деле туура эмес. Кышкыга даярдалган салатты деле жеп кереги жок. Мен мисалы менин жумушумда ошо 25 жылдан бери иштеп жүрөм. Ошо Сокулук районунан келип үчөө жаткан өзүнүн кышкыга даярдалган салатын жеп, ошондо жеңеси, 2 кайниси менен ошондо жеңеси каза болуп калган 28 жаштагы. Ошо именно кышкыга даярдалган үйдөгү салатты ачып жеп, жанагы ботулизм токсини болот, ошол именно оккупированный болот да, бир жерге чогулуп калат. Ошону жегенде көп количестводагы яд ошол келинге түшүп калган, анан каза болуп калган. 2 кайниси болсо тоже реанимацияда жатып айыгып чыгып кетишти. Бирок ошондон кийин мен кышкыга иштеге даярдабайм. Лучше колумдан келишинче неме сабиз алып келип, сабизден салат жасап жейм. Азыркы күндө деле теплицалар көп, огурц, помидорлордун баардыгын тең базардан алып жесе болот. Свежий салаттарды деле алып жасап жеш керек. Анда ошондо
мен түшүнгөнүм боюнча ол кышкы салаттардын пайдасынан зыяны көбүрөөк экен. Зыяны көбүрөөк, коркунучу көбүрөөк. Ооба, деги эле ошол кышкы салаттардан отравление болуп атса, чындыгында аягы барып өлүм менен коштолуп атпайбы? Аягы да. Ал эми айтсаңыз, ушу негизи дасторкондо биз кышында жаңы жылда өзгөчө оливьесиз өтпөйт да. Анан ошондой сыяктуу дагы салаттар көп болот, майонез менен кошулганчы. Булар да ден соолукка кандай пайдасы, зыяны болот? Эми бул майонезди биз жакшы көрөбүз да. Баарыбыз тең заправлять этип жейбиз. Ошол майонезди аралаштырбай эле ошол кошулган ингредиентти свежий боюнча деле жесе болот. Анан дасторконго жанагы немелерди, жашыл өсүмдүктөрдү, укроп, петрушкаларды сөзсүз коюш керек да. Алар тамакты сиңиргенге жардам берет. Анан фруктулардын көп түрүн жесек болот. Азыр базарга барсаң түрлүү фруктулар бар. Азыр кивиси бар, ананасы бар, бананы бар, апельсини бар. Эми желательно фруктуну көбүрөөк жеш керек. Азыр эшикте кыш, еще вирусный инфекция жүрүп атат, COVID-19 дагы жүрүп атат. Иммунитетти көтөргөнгө жакшы. Ал эми ушу жашылча жемиштерди айтып кеттиңиз. Ушул жашылча жемиштердин ушу сыяктуу минималдуу иштелген азыктардынчы, азык түлүктөрдүн кандайдыр бир ковидти жугузуп алуусу барбы? Ошо азык түлүктөр аркылуу? Жок, азык түлүктөр аркылуу ковид жугат деген деле көрүнүш жок. Бирок деген биз за границадан келген жанагы эт азыктарын, чийки эт азыктарын ошолорду деген жакшылап кууруп, жакшылап бышырып жегиле деген неме как дарыгер катары ошондойлорду сунуштап атабыз да биз. Негизи эле айтып өтсөңүз, ошол тамак аштын гигиенасы туурасында сөз кылып калдык. Жалпы эле ашканага баш баккан аял затына кулагына күмүш сырга болсун, ошо тамак аштын гигиенасы туурасында токтолуп өтсөңүз кененирээк. Ар бир үйдө жана үйдөгү ашканага, үй шартындагы ашканада мисалы айымдар кандайдыр бир жууш керек, кантип дегенде эле ашканага кирип келатканда эле айымдар чач жасалгосун жыйнап анан кирүүсү туурасында келиндерге, кыздарга неме экен да, бул предложение. Анан эми конечно ашканага келгенде биринчи иретте деген колубузду жууйбуз, таптаза кылып самын менен жууп туруп, анан чачты жыйнайбыз, чачың чүйүп калышы мүмкүн ал жерден. Анан жакшынакай фартукту кийип, колу эми желательно перчатка менен иштеш керек, колго перчатканы кийип алып, анан ар бир азык түлүктү тураганда, мисалы чийки этти тураганда өзүнчө доскасы, өзүнчө бычагы болуш керек. Даяр тамакты өзүнчө, салаттарды тураганга өзүнчө бир 3-4 доска бычактары болуш керек. Анан конечно поэтапно даярдайбыз. Биринчи салаттарды даярдап алабыз, жууп, татынакай кылып, жанагы петрушка, укроптор болуп атпайбы? Ошондо деген микробтор көп болот. Ошолорду 3 сыйрадан жууш керек, аябай силкеп ашпай. Анан аягында кипятоктон куюп коюш керек да, ошол жердеги жана микробтор өлөт. Андан кийин тиги жана кулинарный изделияларды жасаш керек. Андан кийин эт азыктарынан, чийки азыктарынан тамак жасаса болот. Анан жакшылап кууруш керек, кондицияга жеткириш керек, жакшылап бышырыш керек алардын бардыгын тең. Абдан жакшы. Негизи жаңы жылда биз адамдар негизи абдан тамакты көп жеп алып, нык жеп алып, анан кайра тамакты сиңире албай кыйналып жүрө беребиз да. Анан ошол учурда көп адамдар кола ичишет. Ушундай газировка сиңирүү максатында тамакты сиңирүү. Ушу газдалган суусундуктарды ичишет да. Булар зыянбы же туурабы ушинтип ичкен? Эми коланы зыян деп мен дарыгер катары айта албайм. Анткени деген бул деген бүт жер жүзүндө сатыкка чыгарылган продукция, сертифицированный декларациясы бар продукция. Анан элдер алып ичип атат. Эми ар ким ар кайсы суусундукту жакшы көрөт. Мен мисалы көк чайды жакшы көрөм, лимонный чайды жакшы көрөм. Тамакты жакшы сиңирет. Кээ бирөө коланы ичишет, кээ бирөө кымызды ичишет, шоронун продукциясын ичишет. Эми желательно айтып атышат, баягы газированный суулар, колалар мындай ашказанга зыяндуу депчи. Эми бирок ар кимдики ар кандай. Негизи ушу азыркы учурда да көбүнчө биз тамакты доставка, ошол буйрутма аркылуу биз тамакты чакырып ушу жейбиз да. Ошол туурасы зыянбы же туура эле бул негизи? Коопсуз эмеспи? Ошол туурасында кененирээк айтып өтсөңүз. Азыркы кырдаалга байланыштуу да. Эми атайын кээ бир ресторандар бар, ушундай буйрутма аркылуу доставка кылып, жана пиццалардын түрүн доставка кылып атышат. Жанагы ресторандар, көп ресторандар азыр на вынос деп коюшат. Заказды алып чыгып иштешет. Анан ошо заказды жасагандан кийин аны туура упаковкалаш керек.
жана продукцияны туура чашкага салышабы, же одноразовый посудага салабы, же коробкага салабы, ошону туура упаковкалап, анан доставщик деп коет го, тамакты жеткирип берген кишинин медосмотру болуш керек, санитарный одеждасы болуш керек. Ошол жеткирип бара турган машинанын санитарный паспорту деп коет, тастыктаган документи болуш керек. Ошол автомашина менен тамак ашты жеткирсек болот деген. Анан убагында жеткириш керек. Негизи эле ошо тамак ашты идиш аякка салууга өтсөк, баягы пластмассалык идиштерге салынган тамак бул адамдын ден соолугуна зыян тийгизбейби, же айнек идишке гана эреже боюнча салынуу керекпи? Эми продуктылардын ар кандай түрү бар. Кээ бирөөнү деген айнек идишке салыш керек. Кээ бир продуктыларды, жана даярдалган продуктыларды одноразовый посудага, бир жолу колдонуп турган посудага деле салса болот. Негизи ошол тамак аштанда бул маркеттерге кирген, магазинге киргенде булар ачык турат да, нандарчы. Анан буларды ошо нандарды туура кандай сакташ керек ушундай учурларда, көбүнчө маркеттерде? Ошол туурасында айтсаңыз, жана ошондой эле барганда, мисалы үчүн салаттар, тамак аштар жазылып турат да, аларчы. Ошол орунда канчалык деңгээлде булардын пайдасы бар? Маркеттерге киргенде жана нандардын полкаларда жыйылып турганын айтып атасыңар, ошол нандар жыйылгандан кийин негизи бети жабык болуш керек. Жана клеенка менен жаап коебу, же атайын бир шкафчик болобу. Мисалы кээ бир жерде биз больницалардан требовать этебиз да, атайын шкафчиктер, анан отверстиялар бар эки жагындачы, воздух кирип туруш керек да. Анан бирок эшиги жабык болуш керек. Мисалы киргенде ар кандай клиенттер бар да, кээ бири туберкулезный больнойлор бар. Анан жөтөлсө ошо жанагы туберкулезный палочкалар барып нанга отуруп калат. Анан биз нанды алып келип бышырбайбыз, кайнатпайбыз, сразу эле жейбиз да кесип эле. Негизи үйгө алып келген жердин астында газды күйгүзүп коюп, газга бир сыйра мынтип жана бетиндеги микробтордун баардыгын тең өлтүрүп койсо болот да, ошентип туруп жесе болот. А негизи жанагындай бети жабык болуш керек, любой жанагы нан сатыла турган азыктардын. Менин угушума караганда мындай кээ адамдар этти сатып алгандан кийин бир сыйра кайнатып туруп, анын суусун төгүп, кайра экинчи ирет кайнатып, ошондо гана этти жегенге болот дешет да. Шорпосун ичкенге, этти шорпосун ичип, этин жегенге ошол. Негизи мен өзүм үйдөн ошентем. Тооктун этин дагы, жана карачканы дагы, уйдун этин дагы, любой этти бир сыйра кайнаганда иткерин алып туруп, төгүп туруп, анан кайра сууну куюп туруп ичкенде ошондо таза болот. Эми азыр мисалы жаныбарлар, мисалы мал чарбасы кандай өстүрүлүп атат, биз билбейбиз да. Ошон үчүн өзүбүздүн коопсуздугу үчүн ошондой кылса болот. Айтып өтсөңүз, бул иммундук системаларды колдоо үчүн кандай тамактарды жеш адамдарга сунушталат? Иммундук системаны сакташ үчүн эми конечно, биз биринчи иретте биз эт жешибиз керек. Баягы биз кыргызбыз да, эт жебесек болбойт. Жаңы жылда дагы дасторконго чучук менен казы картаны койбосок болбойт. Анан тоок этин жеш керек, балык этинде. Балыкта да белоктор аябай көп болот, балыкта витаминдер көп болот. Анан жер жемиштерди жеш керек, жана жер жемиштерден жасалган салаттардын түрүн көп жегенге аракет кылыш керек да. Ушул күндө алманы коюп деле эртең менен кечинде сабизди деле мен мисалы арчып коюп эле жөлө бөлүп үстөлдүн үстүнө коюп коем. Балдар кирип чыгып жей берет. Ал да өзүнчө витаминде. Анан сону свежий алып келип эле бышырып эле салаттарды жасап коелу, күнүмдүк кылып жей бериш керек. Ошолордун баардыгы тең ден соолукка пайдасын тийгизет. Ооба, сиз жогоруда белгилеп өткөндөй, чындыгында бир жасаган тамакты бир нече ирет жебестен баягы жаңыча жасап жеш дагы бул адамдын ден соолугуна пайда алып келсе керек. Тамак ашты кичинеден эле даярдаш керек. Биз бир чара даярдап алып анан 3-4 күн жейбиз да. Андай болбойт. Кичинеден жасап коюп эле, ассортиментин көбүрөөк коюп, неме кылып коюлу, анан жей бериш керек. Бүт баарынын витамин бар да азырда. Сарымсак ковидтен сактануу бул чара катары кээ адамдар профилактика дешип көп жешет да. Бул ошол чынбы же калппы? Эми сарымсакты любой тамак ашты жанагы ашыкча жесең зыяны дагы бар да. Ошон үчүн ченеп жеш керек. Сарымсакты, пиязды рекомендация кылып атышат. Эми иммунитетти көтөргөнгө жакшы деп жесе болот, анан бирок ченемдүү жеш керек. Сиз ошо мен эстеп кеттим да, бир суроом бар эле. Сиз башында бул жана банкага жасалган, кышкыга даярдалган салаттар бул зыян депчи. Кээ адамдар азыркы учурда ушул салаттарды туура эле банкага салып, ошо банканын сыртынан кайнатышат да. Курубай. Ошол бул пайдасы пайдалуу же пайдалуу эмес бул же тиги салаттарда эле бул зыян болобу?
Бул деле эгерде крышкасы жакшы жабылбай калган болсо, кондицияга жеткирилбей калган болсо, мисалы деген үйдүн шартында биз 90 градуска чейин кайната алабыз. А мисалы заводдордон чыккан жанагы банкадагы сертифицированный декларациясы бар продуктлар болсо, алар 120 градуста автоклавдан чыгат да. Ошондо ичинде микробтун бардыгы тең өлөт. А биздеги үйдүн шартында өлбөйт. Рахмат. Терең ыраазычылык билдирели. Сиздин таң эрте келип бергениңизге ыраазычылык болсун. Мына жакында буюрса саналуу күндөрдөн кийин жаңы жылыбыз кирип келе жатат. Ошол жаңы жылга жайылган дастарконго кандай азык түлүктөр коюлар туурасында жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө жакшы кеп кеңеш айтып өттүңүз. Биз сиз менен дагы да болсо маек кургубуз келип турат, бирок убакыт деген чектелүү экен. Дал ушул маек соңунда эми сизге эркин микрофон суналалы, келиңиз. Рахмат. Мен кыргыз элине бардыгына тең ден соолук каалайм. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Ушундай жакшынакай жаңы жылды жакшы тосуп алалык, жакшынакай ажообузду шайлап алалык, элибиздин маанайы көтөрүлсүн. Элибизге барчылык, токчулукту каалайм. Ушул уй жылында уйдай берекелүү, жакшы жылдардан болсун. 2021 жаңы жылыңар менен куттуктайм силерди. Рахмат, сизди да келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Иштериңиздерде ийгилик болсун. Баягы эл баатыры аталып аман болуңуздар. Бар болуңуздар, ден соолук каалайбыз. Рахмат. А биз болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кутман таң программасы ЛТР мамлекеттик телеканалында өз сапарын алдыны көздөй улантмакчы.